Бизди курчап турган республикалардын бардыгы мусулмандар. Тротуар менен өткөн, мынтип сары менен боеп койгон. Биягы бул мамлекет, биягы бул мамлекет. Эй, зым тикендерди тарткыла. Мына жерге автоматчандарды коюп койгула. Чек ара маселесин кантип чечсе болот деп президент болуп калсаңыз кантип чечет элеңиз? Чечебиз. Бизди курчап турган республикалардын бардыгы мусулмандар. Аллахтын жакшылыгы бул. Европаны карап коюңуздар. Европа христиан чөлкөмү. Алардын чегералары тикен дындар мененби? Тикен дындар мененби чегерасы? Жок. Тротуар менен өткөн, мынтип сары менен боеп койгон. Биягы бул мамлекет, биягы бул мамлекет. Бул мамлекеттин атуулу түштө чай ичип алайын деп бул мамлекеттин кафесинде отура берет. Чегерасы шарттуу гана. Эмнеге? Бир диндеш элдер булар. Бирин-бири маданиятын билет, түшүнөт. Бизге келгенде эле гранттарды берет, бизге ушундай техникалык жардамдар берет. Эй, зым тикендерди тарткыла. Мына жерге автоматчандарды коюп койгула. Чегераны карагын, мына жагында кыргыз автоматчан намаз окуп атат, буягында өзбек автоматчан намаз окуп атат. Bir dinde, bir görgө жатат. Bir Kur'an'da. Кандай чегара бул? Бизге киргизип коюп туруп, малы өтүп кетет. Тоз. Ha? Эме болуп кетет, тоз. Контрабанда кирип кетет, тоз. Дагы мен айтып коркутат бизди чегараны. Биздин продукция каяка өтүп кетет, тоз. Эй, эки бир тууган элдики бирине-бири өтпөсө каяка өтөт, башка планетага өтөбү? Чегараны ачышка аракет кылабыз. Biz bir tектеш элдербиз, bir диндеш элдербиз. Бул кимге жакса да жакпаса да менин оюм ушундай. Биздин элдин жарымынын тууганы тиякта, тигилердин жарымынын тууганы биякта. Кандай бул?